9-бөлүм. Ошондо Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деп батасын берди. Укумдап тукумдап көбөйгүлө, жерге толгула. Жер бетиндеги айбанаттар, асмандагы канаттуулар, деңиздеги балыктар, жер бетиндеги кыбыр эткендин баары силерден коркуп, титиреп турушсун. Аларды силерге бердим. Кыбыр эткен тирүү жандын баардыгы силерге азык болсун. Өсүмдүктү бергенимдей эле, силерге булардын баардыгын берип жатам. Бирок тирүү жанды мууздабай туруп жебегиле. Анткени кан анын жаны. Айрыкча силердин каныңардын кунун мен төлөтүп алам. Адамдын канын төккөн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да анын жазасын мен берем. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адам колунан төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Силер болсо укумдап тукумдап жер бетине тарагыла. Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деди. Эми мен силер менен жана силердин кийинки укум тукумуңар менен, силердин жаныңардагы бардык тирүү жандыктар менен, канаттуулар менен, малдар менен, жырткычтар менен, силер менен кошо кемеден чыккандар менен, жаныбарлар менен келишим түзөм. Мындан ары эч бир тирүү жан топон суу менен кырылбайт деп мен силер менен келишим түзөм. Мындан ары жер бетин тып-тыйпыл кыла турган топон суу болбойт. Кудай дагы мындай деди. Менин силер менен болгон бардык тирүү жандар менен укумдан тукумга түбөлүккө түзүп жаткан келишимимдин белгиси мындай. Мен булут бетине асан үсөн тартам. Ал мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот. Мен жер бетине булут каптатканда булут бетинде асан үсөн пайда болот. Ошондо силер менен бардык тирүү жандар менен түзгөн өзүмдүн келишимимди эстейм. Мындан ары тирүү жандарды кырган топон суу болбойт. Булут бетинде асан үсөн пайда болгондо мен аны көрүп, жер бетиндеги бардык тирүү жандар менен түзгөн өзүмдүн түбөлүк келишимимди эстейм. Ошентип Кудай Нухка жер бетиндеги бардык тирүү жандар менен түзгөн келишимимдин белгиси мына ушул деди. Кемеден чыккан Нухтун уулдары булар: Шем, Хам жана Жепет. Хам болсо Канаандын атасы болгон. Бул үчөө Нухтун уулдары. Алардан бүт жер жүзүндөгү адамдар тараган. Нух жер иштетип жүзүмзар отургузду. Ал шарап жасап, андан ичип мас болуп алып, өз чатырында жылаңаш жатты. Атасынын жылаңаш жатканын Канаандын атасы Хам көрүп, сыртка чыгып эки бир тууганын айтты. Шем менен Жепет болсо кийим кечек алып, өз ийиндерине салып, арты менен барып атасынын жылаңаш денесин жабышты. Алардын жүздөрү тескери карап тургандыктан атасынын жылаңач этин көрүшкөн жок. Нух ичкен шарабынан соолугуп тургандан кийин кенже уулунун эмне кылганын билип калып мындай деди. Канаанга каргыш тийсин. Ал өз бир туугандарынын алдында эң төмөнкү кул болсун. Ал дагы мындай деди. Шемдин Кудай теңирине алкыш. Канаан анын кулу болсун. Кудай Жепетти жайылтсын. Ал Шемдин чатырларында жашасын. Канаан болсо анын кулу болсун. Нух топон суудан кийин 350 жыл жашады. Нух бардыгы болуп 950 жыл жашап көз жумду. 10-бөлүм. Нухтун уулдары Шем, Хам жана Жепеттен тараган уруунун санжырасы мындай. Топон суудан кийин алардан балдар төрөлдү. Жепет уулдары Гомер, Магог, Мадай, Жабан, Тубал, Мешех жана Тирас. Гомер уулдары Ашкынас, Рипат жана Тогарма. Жабан уулдары Элиша, Таршиш, Китим жана Доданим. Булардан аралдын элдери тарап, ар бири өз тили, өз уруусу, өз эли менен өз жерлерине отурукташты. Хам уулдары Куш, Мисраим, Пут жана Канаан. Куш уулдары Себа, Хабила, Сапта, Рама жана Саптеха. Раманын уулдары Шеба жана Дыдан. Куштан дагы Нимрод төрөлдү. Ал жер жүзүндөгү адамдардын эң күчтүүсү болду. Ал теңдеши жок аңчы эле. Ошондон улам Нимродтой теңдеши жок аңчы деп айтылып калган. Башында анын падышалыгын Шинар жериндеги Бабыл, Эрех, Акат жана Калней түзгөн. Ошол жерден чыккан Ашур Нинебини, Рехобот Ирди, Келахты, Нинеби менен Келах аралыгындагы Ресенди курду. Бул чоң шаар. Мисраимден Луттуктар, Анамим, Леябим, Наптухим, Патрустуктар, Каслухимдер келип чыккан. Алардан Пелиштиликтер жана Капторлуктар келип чыккан. Канаандан төрөлгөндөр Тунуулу Сидон, Хет, Жебустуктар, Аморлуктар, Гиргештиктер, Хибиликтер, Арктыктар, Синиликтер, Арбалыктар, Семариликтер жана Хаматиликтер. Кийинчерээк Канаан уруулары туш-тушка чачырап кеткен. Ошондо Канаан урууларынын чеги Сидондон тартып Герарга, Азага чейин. Бул жерден Содом, Амор, Адма жана Себоимден тартып Лашага чейин болгон. Уруулары, тилдери, жерлери боюнча Хам уулдарынан тараган элдер ушулар. Жепеттин улуу агасы бардык Эйбер уулдарынын атасы Шемдин да балдары болгон. Шем уулдары Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Рам. Рам уулдары Уз,
Хул, Гетер жана Маш. Арпакшаттан Шелах төрөлдү, Шелахтан Эйбер төрөлдү. Эйберден 2 уул төрөлдү. Биринин аты Пелек, себеби анын ушунда жер бөлүндү. Анын бир тууганынын аты Жоктан. Жоктандан Алмадат, Шелеп, Хатсармабет, Жерах, Адорам, Узал, Дикла, Обал, Абумайыл, Шеба, Опир, Хабила жана Жобап төрөлдү. Булардын баары Жоктандын уулдары. Булар отурукташкан жерлер Мейшадан тартып чыгыш тоосу Сыпарга чейин болгон. Уруулары, тилдери, жерлери боюнча Шем уулдарынан тараган элдер ушулар. Нух уулдарынан тараган уруулардын санжырасы ушул. Топон суудан кийин жер үстүндө алардан элдер тараган. 9-бөлүм. Ошондо Иса кайыкка түшүп, кайра өз шаарына сүзүп келди. Бул жерден ага төшөктө жаткан шал оорлуу бир адамды алып келишти. Иса алардын ишенимин көрүп, шал оорлууга коркпо балам, күнөөлөрүң кечирилди деди. Ошондо мыйзам окутуучулардын кээ бирөөлөрү бул Кудайга акарат келтирип жатат деп ойлошту. Иса алардын оюн билип, эмне үчүн жаман ойлоп жатасыңар? Күнөөлөрүң кечирилди деп айткан оңойбу же ордуңдан туруп бас деп айткан оңойбу? Бирок силер адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн деди да шал оорлууга ордуңдан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар деди. Ал ордунан туруп төшөгүн алды да үйүн көздөй жөнөдү. Муну көргөн эл аябай таң калып, адамдарга ушундай бийлик берген Кудайды даңктады. Иса ал жерден өтүп бара жатып, бажыкананын жанында отурган Матай деген адамды көрүп, ага менин артымдан ээрчи деди. Ал ордунан туруп Исанын артынан жөнөдү. Иса Матайдын үйүндө дасторкон үстүндө отурганда көптөгөн салык жыйноочулар менен күнөөкөрлөр келип, Иса жана анын шакирттери менен бир дасторконго отурушту. Муну көргөн фарисейлер Исанын шакирттерине эмне үчүн силердин устатыңар салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен бирге тамактанып жатат дешти. Муну укканда Иса аларга дарыгер соо адамдарга эмес, оорлууларга керек. Баргыла да мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм деген сөздүн мааниси эмне экенин билип алгыла. Анткени мен тобо кылууга адилеттүүлөрдү эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим деди. Ошондо Жакандын шакирттери келип Исадан: "Фарисейлер да, биз да орозону көп кармайбыз. Эмне үчүн сенин шакирттериң орозо кармашпайт?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Күйөө менен чогуу турганда тойдогулар капаланышмак беле. Бирок күйөө алардын жанынан алынып кете турган күндөр да келет. Алар ошондо орозо кармашат. Эч ким эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбайт. Анткени жаңы салынган жамаачы эски кийимден сөгүлүп, жыртык мурункудан да чоң болуп калат. Ошондой эле жаңы шарапты эски чаначка куйбайт. Болбосо чанач айрылып, шарап төгүлүп, чанач жараксыз болуп калат. Жаңы шарапты жаңы чаначка куят. Ошондо экөө тең сакталат." Иса аларга ушуну айтып жатканда бир башчы келип, ага таазим кылды да: "Менин кызым өлүм алдында жатат. Бирок сен келип анын үстүнө колуңду койсоң, ал тирүү калат" деди. Ошондо Иса шакирттери менен бирге анын артынан жөнөдү. Ошол маалда 12 жылдан бери кан агуудан кыйналып жүргөн бир аял арт жагынан келип Исанын кийиминин этегине колун тийгизди. Ал аял анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгып калам деп ойлогон эле. Иса артына бурулуп, аны көргөндө: "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды" деди. Аял ошол замат айыгып калды. Башкаруучунун үйүнө келгенде Иса чоор тарткандарды жана дүрбөлөңгө түшкөн элди көрүп, аларга: "Бул жерден чыккыла. Кыз өлгөн жок, уктап жатат" деди. Эл аны шылдыңдап күлдү. Элди чыгарып жибергенден кийин Иса кыз жаткан бөлмөгө кирип, аны колунан кармап тургузду. Кыз турду. Ошондо бул кабар ошол аймактагы элдин баарына тарады. Иса ал жерден өтүп бара жатканда эки сокураны: "Иса, Дөөттүн уулу, бизге ырайым кыл" деп кыйкыра ээрчип алышты. Иса үйгө киргенде сокурлар анын жанына келишти. Иса алардан: "Жардам бере аларыма ишенесиңерби?" деп сурады. Алар ага: "Ооба Теңир" деп жооп беришти. Ошондо Иса алардын көздөрүнө колун тийгизип: "Ишенимиңерге жараша болсун" деди. Алардын көздөрү көрүп калды. Иса аларга бул жөнүндө эч ким билбесин деп катуу эскертти. Алар болсо ал жерден чыгышты да ошол аймактагылардын баарына Иса жөнүндө жайып жиберишти. Алар чыгып бара жатышканда Исага жин оорлуу бир дудук адамды алып келишти. Иса жинди кууп чыгаргандан кийин дудук сүйлөй баштады. Ошондо эл: "Исраил жеринде мындай нерсе эч качан болгон эмес" деп таң калып жатты. Фарисейлер болсо жиндерди ал жин башчысынын күчү менен кууп чыгарып жатат дешти.
Иса бардык айыл кыштактарды жана шаарларды аралап, синагогаларда элди окутуп, падышачылык жөнүндөгү жакшы кабарды таратып, ар түрдүү оорулардан, ар кандай кеселдерден айыктырып жүрдү. Элди көрүп Исанын боору ооруду. Анткени алар койчусу жок койлор сыяктуу жүдөп мүңкүрөп калышкан эле. Ошондо Иса шакирттерине мындай деди: "Түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Ошондуктан түшүмдүн кожоюнуна жалын кыла, ал өз түшүмүн жыйнаганга жумушчуларды жиберсин." 9-бөлүм. Бул иштер бүткөндөн кийин башчылар мага келип мындай дешти: "Исраил эли, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер бөтөн элдердин, канаандыктардын, хеттиктердин, периздиктердин, жебустуктардын, амондуктардын, мааптыктардын, мисирликтердин, аморлуктардын жийиркеничтүү иштеринен арыла элек. Анткени өздөрү да, уулдары да алардын кыздарынан алышты. Ыйык тукум бөтөн уруулар менен аралашып кетти. Кала берсе, эң атактууларынын, башчыларынын колдору биринчилерден болуп, ушундай мыйзамсыз иштерге барды. Мен бул сөздөрдү укканда ич кийимимди да, тыш кийимимди да айырып, башымдагы чачымды, ээлимдеги сакалымды жулуп кайгырып отурдум. Ошондо туткундан кайткандардын кылмышынан улам, Исраилдин Кудайынын сөзүнөн корккондордун баары мага чогулуп келишти. Мен кайгыга батып, кечки курмандык чалынуучу маалга чейин отурдум. Кечки курмандык чалынуучу маалда кайгырып отурган жеримен туруп, айрылган ички тышкы кийимчен чөгөлөп, Кудай Теңириме колумду сунуп, мындай деп жалындым: "О Кудайым, сени карагандан уялып да, коркуп да жатам. Кудайым, анткени биздин мыйзамсыздыгыбыз башыбыздан ашты. Биздин мыйзамсыз иштерибиз, кылган күнөөлөрүбүз асманга жетти. Ата-бабаларыбыз жашаган күндөрдөн тартып, бүгүнкү күнгө чейин биз абдан айыптуубуз. Мыйзамсыз иштерибиз үчүн биз да, падышаларыбыз да, ыйык кызмат кылуучуларыбыз да ушул күнгө чейин башка элдердин падышаларынын колуна салынып берилип, кылыч мизине, туткунга, талоонго, кордоого алынып келе жатабыз. Мына, Кудай Теңирибиз бизге бир азга ырайым көрсөттү. Кээ бирөөбүздү туткундан аман алып чыкты. Анын ыйык жеринде турууга ырайым кылды. Кудайыбыз көзүбүздү ачып, кулчулукта жүргөндө бир аз жанданууга мүмкүндүк берди. Биз кулдарбыз, бирок Кудайыбыз бизди кулдукта жүргөндө да калтырган жок. Ал бизге Персия падышаларынан ырайым таптырды. Ошондо алар бизге жанданууга, кыйрап калган Кудайдын үйүн курууга, кайра калыбына келтирүүгө мүмкүндүк беришти. Жүйүт аймагы менен Иерусалимде жашап турганда бизге калканыч болушту. Кудайыбыз, эми биз сага ушундан кийин эмне деп айта алабыз? Анткени биз сенин кулдарың, пайгамбарларың аркылуу силер ээлеш үчүн бара жаткан жер таза эмес. Ал жер бөтөн элдердин таза эмес иштери менен булганып калган. Алар өздөрүнүн жийиркеничтүү иштери менен ал жерди башынан аягына чейин толтуруп салышкан. Ошондуктан силер кыздарыңарды алардын уулдарына бербегиле. Алардын кыздарын силердин уулдарыңар албасын. Ал жерге отурукташыш үчүн, ал жердин түшүмү менен азыктаныш үчүн, укум тукумуңарга түбөлүккө мурас калтырыш үчүн аларга тынчтык да, ийгилик да каалабагыла деп айткан осуятыңдан четтеп кеттик. Өзүбүздүн жаман иштерибиз үчүн, көп күнөөбүз үчүн тарткан азабыбыздан кийин да сен, Кудайыбыз, бизди мыйзамсыз иштерибиздин өлчөмүнө карабай аядың. Бизди ушинтип куткарып алдың. Биз кайра эле сенин осуяттарыңды бузуп, бул жийиркеничтүү эл менен туугандаша беребизби? Анда сен каарданып бизди кырып саласың. Ошондо бизден ким тирүү калат? Бизди ким куткарып алат? О Теңир, Исраилдин Кудайы, бир өзүң адилетсиң. Анткени биз ушул күнгө чейин жашап келе жатабыз. Мыйзамсыз иштерибиз менен сенин алдыңда турууга акыбыз жок болсо да, сенин алдыңда турабыз. 9-бөлүм. Шабыл болсо мурункусундай эле Теңирдин шакирттерин коркутууну жана өлтүрүүнү каалап, башкы ыйык кызмат кылуучуга барды. Бул окутууну жолдогондордун кимисин тапса, ал эркек болобу, аял болобу, аны байлап Иерусалимге алып келиш үчүн Шабыландан Дамасктагы синагогаларга кат жазып берүүсүн өтүндү. Ошентип ал жолго чыгып, Дамаскка жакындап калганда, күтүлбөгөн жерден ага асмандан бир жарык түштү. Ал жерге жыгылды. Ошондо ал: "Шабыл, Шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың?" деген үндү укту. "Сен кимсиң, Теңир?" деп сурады Шабыл. Теңир ага: "Сен кубалап жаткан Ыйсамын" деп жооп берди. "Уштуу таякка каршы тура албайсың." Ал коркконунан титиреп мындай деди: "Теңир, мага эмне кылууну буйрасың?" Теңир ага: "Тургунда шаарга баргын. Ошондо сага эмне кылышың керек экендиги айтылат" деди. Аны менен бирге бара жаткан адамдар үндү угуп, бирок эч кимди көрбөй селдейип туруп калышты. Ордунан турган Шабыл көздөрү ачык болгонуна карабастан эч кимди көргөн жок. Аны колунан жетелеп Дамаскка алып келишти. Анын көзү 3 күн көргөн жок, ал тамак да жеген жок. Дамаскта Анания деген бир шакирт бар эле.
Теңир көрүнүш аркылуу ага Анания деп кайрылды. Ал болсо мен угуп жатам Теңирим деп жооп берди. Ошондо Теңир ага мындай деди: тур, Түз көчөсү деп аталган көчөгө барып, Жүйүт деген кишинин үйүнөн Шабыл деген тарстык кишини сура. Ал азыр сыйынып жатат. Ал мындай көрүнүш көрдү. Көрүнүштө анын жанына Анания деген адам келип, анын көздөрү кайрадан көрүш үчүн үстүнө колдорун койду. Анания болсо Теңирге мындай деди: Теңир, мен анын Иерусалимде сенин ыйыктарыңа канчалык жамандык кылгандыгын көп кишиден уккам. Бул жерде да ыйык кызмат кылуучулардан сенин ысымыңды чакыргандардын баардыгын байлатууга уруксат алган. Бирок Теңир ага: баргын, анткени ал менин тандалган идишим. Ал мен жөнүндө элдердин, падышалардын жана Исраил элинин алдында жарыялайт. Менин ысымым үчүн канчалык азап чегүүсү керек экендигин мен ага көргөзөмүн деди. Анания барып ошол үйгө кирди да Шабылдын үстүнө колдорун коюп мындай деди: бир тууганым Шабыл, келе жаткан жолуңда өзүңө көрүнгөн Теңир Иса көздөрүң кайрадан көрүш үчүн, ыйык рухка толушуң үчүн мени сага жиберди. Ошол замат анын көзүнөн чел түшүп калгандай болду. Анын көздөрү ачылып көрө баштады. Ошондо ал ордунан туруп сууга чөмүлдүрүлдү. Анан тамак жеп кубаттанды. Шабыл бир нече күн Дамастагы шакирттер менен болду. Көп өтпөй эле ал синагогаларда Исанын Кудай уулу экенин жарыялай баштады. Анын сөзүн уккандардын баардыгы: Иерусалимде ушул ысымды чакыргандарды куугунтуктаган ушул киши эмес беле? Бул жерге да аларды байлап, башкы ыйык кызмат кылуучуларга алып барыш үчүн келбеди беле деп таң калышты. Барган сайын ишеними бекемделген Шабыл болсо Исаны Машаяк деп далилдеп, Дамаста жашаган жүйүттөрдүн баштарын маңгылды. Бир нече күн өткөндөн кийин жүйүттөр аны өлтүрүүгө чечим чыгарышты. Бирок алардын бул жаман ою Шабылга маалым болду. Алар аны өлтүрүш үчүн күндүр түндүр шаар дарбазаларынын алдында күтүп турушту. Шакирттер болсо түн ичинде аны чабырага салып, дубалдын боору менен төмөн чүрүп жиберишти. Шабыл Иерусалимге келип, ал жердеги шакирттерге кошулууга аракеттенди. Бирок алардын баардыгы анын Исанын шакирти болгонуна ишенбей, андан коркушту. Барнаба болсо аны элчилерге ээрчитип барды да, аларга анын жолдо Теңирди көргөнүн, Теңирдин ага эмне деп айтканын жана Дамаскта Исанын ысымы жөнүндө кайраттуулук менен жакшы кабар таратканын айтып берди. Ошондон кийин Шабыл Теңир Исанын ысымы жөнүндө кайраттуулук менен жакшы кабар таратып, Иерусалимде алар менен чогуу жүрдү. Эллинисттер менен да сүйлөшүп, талашып тартышышты. Алар болсо аны өлтүрүүгө аракет кылышты. Бул жөнүндө уккан бир туугандар аны Кейсарияга алып келип, андан ары Тарска жөнөтүп жиберишти. Ал эми бүт Жүйүт аймагындагы, Галилеядагы жана Самария шаарындагы жыйындар тынч күндөрдү өткөрүп, рухий жактан өсүп жатышты. Теңирден коркуу менен жашап жаткан алар ыйык рухтун жардамы менен көбөйүп жатышты. Петр баарын кыдырып жүрүп, Лидда шаарында жашаган ыйыктарга да келди. Ал жерден ал 8 жылдан бери шал оорусу менен төшөктө жаткан Айней деген адамды көрдү. Петр ага: Айней, сени Иса Машаяк айыктырып жатат. Төшөгүңдөн тургун деди. Ал ошол замат ордунан турду. Лиддада жана Шаронда жашагандардын баардыгы аны көрүп, Теңирге кайрылышты. Жапа шаарында Табита деген шакирт аял бар эле. Бул ысым Жейрен деп которулат. Ал көптөгөн жакшы иштерди кылчу, жакырларга көп жардам берчү. Ошол күндөрдө ал ооруп өлүп калды. Анын сөөгүн жууп, жогорку бөлмөгө жаткырып коюшту. Лидда шаары Жапа шаарына жакын болгондуктан, шакирттер Петрдин Лиддада экенин угуп, бизге тезинен кел деген өтүнүч менен ага 2 кишини жиберишти. Петр алар менен жолго чыкты. Ал келгенде аны жогорку бөлмөгө киргизишти. Жесир аялдардын баары ыйлап Петрге келишти да ага Табитанын тирүү кезинде тиккен көйнөктөрү менен кийимдерин көрсөтүштү. Петр алардын баардыгын сыртка чыгарып жиберип, тизе бүгүп сыйынды. Анан Маркомго бурулуп: Табита, ордуңдан тур деди. Ошондо Табита көздөрүн ачты. Петрди көрүп өйдө болуп отурду. Петр колун сунуп аны тургузду да ыйыктар менен жесирлерди чакырып, аларга өлүп кайра тирилген аны көрсөттү. Бул окуя бүт Жапага белгилүү болду. Ошондо көптөгөн адамдар Теңирге ишенип калышты. Петр бир нече күн Жапада Шимон деген булгаарчыныкында болду.